Кадырман телекөрүүчүлөр, кыштын таңында жалпы элибизди жылытайын деп, жалпы элибиздин жүрөгүнө жалын салайын деп, ошондой эле аталардын кадыр баркын арттырып, ар убак ошол биз көпчүлүгүбүз күтүп, көрүп, сүйүп көргөн Арно концерттен тынымсыз, үзгүлтүксүз берилген керемет чыгармалар саналуу. Алардын бири ушул Өсөр Козуев агабыздын аткаруусундагы атама аттуу чыгармасы. Анда эмесе Өсөр агабыз биздин студияда орун алды. Жалпы чыгармачылык тууралуу сөз кылалы. Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен. Силерге да кутман таң. Жаксыңарбы? Чакырганыңарга чоң рахмат. Өсөр мырза, негизинен ошол чындыгында баягы биз бала күндөрү тынымсыз көргөн программалардын бири Арно концерт эле да. Улуттук каналдан, азыркы улуттук, мурунку ТРК телеканалынан берилип турчу эле. Ошондо баягы тынымсыз элге тартууланган айрым гана чыгармалар бар. Ар убак биздин ошол жүрөгүбүздө орун алып, ар убак ырдап жүргөн ырлардын бири десек болот. Анан бир тынымсыз жаңырган ырлардын бири болду окшойт, сиздин чыгармаңыз. Ооба, ошондой болду. Өзү ошо бир канчалык эмгек кылсаң дагы ошол адамдын бир айткан сөзү же болбосо бир ырчылардын ыры калат экен. Ошо менин дагы ырларым көп негизи. Анан эми КТРди иштеп калдык, бирок ал жерде суноо өтө күчтүү болгон үчүн ошо бир эле атама деген ырым элге белгилүү болуп калды, бирок ырлар бар. Ошондой анан силер анда жаш болсоңор керек. Кичинекей балдар болсоңуз. Ошо кичинекей кийин айтып калышат, жолукканда элечи. Анан кээ бирөөлөр дагы тетирип ойлойт экен, себеби дегенде баягы жаш кезде ырдаганда жалаң эле сүйүү ырдап чыгат да. Анан кийин эле биз жаш кезде эле дароо эле ата деп ырдап чыксак, кээ бирөө атама дегенде давно ырдаган эле, качан ырдаган, азыр жок болуш керек деген дагы деп да ойлошот экен. Мени көрүп алышып, бар турбайсыз, сиз жаш эле турбайсыз деп калышат да. Ошонусуңарда кичинекей көргөндө баягы качан эле бул картайып калса керек деп ойлошот да. Ак калпакты койкойсо кийип, ушул ырыңыз көп жаңырып турчу чындыгында. Ошо учурунда ошо коммерческий каналга Арно концерттегилерге чоң рахмат. Ошол эми ырдагы чыга тургандар өзүнчө бир жол ачылып калат экен да. Ошо коммерческий каналдын Арно концерти башталган учурда чыккан ырда. Ошон үчүн бул аталар жөнүндө ырдагы ошол учурда мындай азыраак болчу да. Мурда болгон, бирок эми мындай бир коммерческий каналга ошо Арно концертине ошол туура келип калды да, ошон үчүн чыгып кетти. Жакшы. Анда эфирибизди ошол атама аттуу ыр менен баштасак. Андан соң алдыбыз улантсак. Эмесе ошо жерде бүт аталарды куттуктайм, ата-энелерибиз эсен болсун. Erteden geçke cumuştan gitmey, el üçün işte tamakta içmey. Kalkındın işi cılsa devalga, talıkpay oylo biz dedin ayla. Talıkpay oylo biz dedin ayla. Bir akçaçın üzürlü emgek, üzürlü emgek çönele gelmeyt. Unutup barını berilip işke, kaytasın uygu daima geçti. Kaytasın uygu daima geçti. Ata kesağa amandık dilep, yolundu yolda baldarın gelip. Zalkaroya kılına satın aytkan, karanın bizge güç kubat beret. Akılın bizge güç kubat beret. Uzaka yaşap, yurtumdan uzat görünüz emin.
Эмгегиң даңтап кылганың айтып, ардактап жүрсүн айылдын эли. Эмгегиң даңтап кылганың айтып, кадырлап жүрсүн кыргыздын эли. Сыйлап бир жүрсүн айылдын эли, кыргыздын эли, айылдын эли. Ай баракелде. Бул кайсы жылдары чыкты эле агай? Бул өзү 96-жылы чыккан. Анан кийин 97-жылы мындай ырдап чыктык да. Жакшынакай кылып комуз коштоп бир талант деген бала бар эле, ошол учурда эми ал деле киши болуп калды. Ошол экөөбүз репетиция кылып, анан жакшынакай кылып ойноду. Ошо комуз менен аккордеон ачып койду да берди. Анан кийин биринчи мен өзүм атамы аке деп неме кылгам да, чоңойгон, эң улуу болгондон кийин, андан кийин ошол ата деген текси жок эле кошуп, анан жаза албайбыз канча күн. Анан ал талант дагы мен жазып келейин деп, ал дагы жазса туура келбей, анан акыры өзүм жазып туура келип, ошо атаке деген сөздү кошуп, анан атама деген тема койгонбуз да. Атам 55-ке чыгып пенсияга чыкканда чыкканыр эле. Ошо. Сөзү да оңдо өзүңүзгө таандык. Сөзү дагы оң дагы өзүмө таандык. Себеби ошол учурда эми пенсияга чыгат деп ойлогон эмести. 55 жашта пенсияга, анан тоолуу район болгондон кийин эртерээк чыгып, анан кокусунан эле ушу мен ырчы болгондон кийин ырдап барайын деп атып, ушинтип элестетип, пенсияга чыкканда кандай болот, үйдө отуруп калат турбайбы деп. Анан кийин ошо бүт өткөн ошол жолдорун, эл айткан, үйдөгү ушундай баардык нерсе элестеп ошо чыкканда текси менен кошо. Жүрөктөн чыккан ыр жалпы кыргыз элинин жүрөгүнө жеткен экен да анда. Туура, себеби деген ошол учурда аталардын баардыгы эле ошондой иштечү, союздачы. Себеби дегенде ал учурда таза иштеген адамдар көп болчу. Эми анан мындай азыр эми баардыгы демократия болду, башка болду, бүт ачылып неметип кетпеди, баягы капитализм болуп, ушу акча табабыз тиги. Ал учурда элдин баардыгы, иштегендердин баардыгы ак таза иштечү. Ошон үчүн бул ырды көбү жакшы неме болду да, кабыл алышты да. Себеби дегенде мага да айтып калышат, ушу менин атам ушундай эле, менин атам ушундай эле. Ал учурдагы бүт баардык атанын баардыгы ошондой болчу. Эми азыр деле бар, эми баягы азайып кетип, башка заман башталып кетпеди. Ошондой болуп калышты эми. Баягы кудулдар тамашалап айтып калат го, ата жөнүндө үчелер бар экен, бар болчу экен буга чейин, эми жарала баштады дегенде болчу. Алардын бири кала берди, танк алдына тепселип, же болбосо ушул бир согушту чагылдыргандырлар депчи. Анан анысыңар ошондо баягы эл күткөн ырлардын бири болсо керек. Анан бул ырыңызды баягы сурап аткарайын дегендер дагы болсо керек. Бул ырды көп ырчылар сурады, аткарабыз дешти, анан жаш ырчылар, анан мен дагы коммерческий каналдагы Арно концерттегилер айтып калды, ушуну жаңыртып ырдабайсыңбы өзүң кайра, себеби баягы учурунда тартылган эскириди дедилер. Анан сурашат, бир 10 чакты ырчы сурады. Анан мен айттым, биз 10 болгондон кийин ушу ырдасын деп чыгарганбыз, уксун деп элге чыгарганбыз, ырдагыла деп берсек эле мындай кичине бир аз ийине жетпей атат да. Анан кийин кээ бирөөлөрү баягы бул ыр өзү жөнөкөй болгону менен мындай бир кыргызча да баягы сынган ритмдер бар. Ошо созгон жери созбой, созбогон жери созуп коюшат, ушинтип ырдабай атышат го, билбейм. Мен ошон үчүн кээ бирөөлөр жаш ырчылардан күтүп эле жүрөм, качан ушул ырды ырдайт экен жаңыртып деп. Жакшы. Негизи эле обончулук жааттан сизди таанып билип келебиз. Анан ошол чыгармаларыңыз тууралуу сөз кылсак, мындан башка ошол таанымал чыгармаларыңыз. Эне мындан башка мен мына ошо неме теледе иштегем 13 жыл, ошол жакта мен баягы 40 теленин 40 жылдыгы болгондо бир туулган күн деген ырым бар болчу, сөз дагы меники. Мындан 25 жыл мурун экен да, быйыл 65 жылдын белгиледик. Ошондо белгилегенбиз 40 жылдык деп. Анан ошондо ырдагам туулган күн деген. Ошол ырдагы аябай мындай коммерческий каналга кетип ушундай болуп атканда кайра жаңыдан тарттырчы дегенде мээлде убакыт өтүп кетти, тиги эскиси өчүп кетти. Ошо менен калып калды. Анын себеби дегенде бир башталган ишти кайра башынан башташ болбойт экен да. Ошол бойдон кетиш керек экен. Бир Катечеке деген бар эле, звук режиссер, ошол айтты эле. Өзүңдүн ырың өтө эле сын кое бербе, эл баалайт, элге салып кой депчи. Кайра баштайм деп ошол бойдон жоголду да. Анан кечке махабатым деген ырым бар эле. Анан кийин ал ырды
ырдашты кийин дагы чыкпай калды. Эми бирок Райхан Абдывалиева сен менин өмүрлүк жарымсың деп ырдап чыккан биринчи. Ошол ырларым бар. Ырлар көп. Ал эми азыр жаш ырчылар болсо келип үнүнө туура келсе ырдаса болот. Жалпы чыгармаларыңыз тууралуу баягы иргеп көрдүңүз беле? Канча обон жараттырсыз, канча чыгарма? Эми мындай караганда өзү ар түрдүү темада, анан кийин балдарга дагы тема иштедим. Мисалы балдарга да 30дай обон жараттым. Анан кийин дагы обондор жаралып атат, бирок мындай караганда 200дөй обон бар экен. Бир жолунда эстеп карасам, кээ бир обондорубузду жаратып берип, кээде унутуп да калат экенбиз. Алдыны көзгө кете берет экенбиз да. Ошон үчүн мен обончу болгондон кийин түрдүү темага кызыгат да. Кээ бир обончулар бар, ар түрдүү иштейт да. Бир жылда бир эле обон жаратат. Себеби дегенде илхам келсин, илхам келет деп. Анан кээде мисалы мына мен Майрамбек Осмоновдор, мен мисалы кээде өзүм дагы ошондой неме кылам да, теманы берип шыктандырып койсо, мындай көңүлүң эригип, ошо обон жараткың келип, ошо отуруп иштегиң келип кетет да. Мен ошондой немем бар, касиетим. Ошон үчүн обон жаратканга мындай бир ылайыктуумун да. Обондор көп. Эме талап болуш керек, өзүңүзгө талап коюп турган. Айтабыз го, илхамды бир жыл күтүп отура бербей, илхам менен чогуу иштеш керек. Өзүңдү өзүң ойготпосоң, ал жүрө бересиң да. Ошон үчүн иштесең эле обондор жаралат. Жакшы. Тематикалык жааттагы чыгармаларга көп кайрылат деп угуп келебиз дейчи. Ошол баягы бала тарбиялоодо балдарга, ата-энелерге, атага арналган мыкты чыгармаңыз бар, энелерге арналган. Жана ошондой эле баягы сүйүү, махаббат, андан сырткары баягы мезгилдерге арналган чыгармалар барбы? Ушул кыш мезгилине суукка дейби. Суукка эми бул жанакы жаш балдарга обон жараттым. Аппак кар, ушундай. Анан жылга ушул окшогон. Анан өзүмдүн дагы баягы жаңы жылга арналган ырым бар. Эми жаңы жылын мен ойлогом, эми эртерээк чакырылып калдык. Жаңы жылдын алдында болсо ошолорду ырдайын деп кичине даярданыш керек да. Ал бир жылда бир келет да. Ооба. Бир ырдала турган ырлар. Ошон үчүн андай ырлар бар. Баягы шампан жаңы жылда бир өтөт дегендей эле. Ошондой болуп атпайбы? Ошон үчүн мен өзүчө баягы күндөр ырдала бере турган ыр жаратпайт окшойм. Жалаң эле баягы жылына бир ырдала кайталанып ырдала турган ырларды, ошондой ырлардан неметем. Андан үстүнө мен жок тема болсун дейм да. Мисалы врачтарга арнасаң болот. Мен жакында эле бир ойлонуп жүрөм, айдоочуларга арнаган ыр болуш керек. Дагы башка тема жөнүндө куруучуларга деген ыр болуш керек. Жалаң эле башка тема болбош керек. Көп ошондой темаларды жаратыш керек да. Мен ошол жөнүндө изденгим келет. Жакшы. Сураганда бир өзгөчө бир ырларыңыздардан дагы бир тартуулайлычы. Кайсыл тема болбосун, мыкты делген чыгармалардан. Эмесе мен дагы бир Фатима Асанова деген эжекебиз бар эле, бир жолу неметип калсам бир темасы жагып калды да. Канчалык көп жерге бардым дейт. Бирок баары бир Кыргызстанга жетпейт экен. Анан дейт, ал киши деген ошондой бир жумуш боюнча түрдүү мамлекеттерге барат да. Түрдүү мамлекеттерге азыр барып көрүп келип атабыз. Аябай кооз жасаган, жаратылыш да эле жакшы. Баары бир өзүнүн Кыргызстанга жетпейт. Абасы көңгөмбүз. Ошон үчүн ошондой жерге бардым эле дейт, карасам дейт, өзүмүн дейт, үйүм, өзүмүн дейт Кыргызстаным жакшы экен. Деп анан алтын жер деген ыр жазып берди. Алтын жерим, ошону ырдап берейин мындай. Асманга кумуп учкан чөлдү көрдүм, андагы жашап жаткан элди көрдүм. Канчалык сугумарты көз артсам да, алтын жер Кыргызстандай, алтын жер Кыргызстандай жер көрбөдүм. Арытып узак жол бастым, суу кечип бийик бел аштым. Сагынып туулган жеримди, алтын жер сага ыр жаздым. Алтын жер сага ыр жаздым.
Tokoyu kökmelcigen жерди gördüm, Akeyan melmildegen kölдү gördüm. Kançalık suğum artı göz artsam da Kırgızdın kölderindey, Kırgızdın kölderindey köl görmedim. Arıtıp uzak yolu bastım, su geçip büyük bel açtım. Sağınıp tulugan jermidi, altın jeri sağa ır жаздым. Altın jeri sağa ır жаздым. Turmuştun ısık suğun tatıp gördüm, Jaşodo dala eldi jerdi gördüm. Bir okta hiçbir jerden gezdeşmegen altın jer Kırgızistan'day, altın jer Kırgızistan'day jer görmedim. Arıtıp uzak yolu bastım, su geçip büyük bel açtım. Sağınıp tulugan jermidi, altın jer sağa ır жаздым. Altın jer sağa ır жаздым. Altın jer sağa ır жаздым. Öyle ошол алтын жерибизди мекенибизди баягы Кыргызстандан сырткары чыкканда сагынып калсак керек эле. Туура. Себеби дегенде мен чынында Кыргызстандан өзүм элестетип эле ушул жерде туруп эле жерибиздин алтын экенин билем да. Барбай элечи. Себеби дегенде көрөсүң да мындай карасаң өзүңдүн үйүң же бир негедир башка үйгө барсаң деле канчалык сыйды көрүп атсаң деле, канчалык урматтуу көрүп атсаң деле өзүңдүн үйүңө кеткиң келе берет э. Эки-үч күн эле неметесиң мындай сыйды деле адам кандай десем ошол күнү эле сый көрө берсең эле болбойт дегендей. Анан кийин ойлоп көр, кайра үйүңө келип эле ошол жаманбы жакшы өзүңдүн үйүңдү сагынасың. Ошонун сыңарындай элестетип карасаң, чет мамлекетке барсаң деле өзүңдүн үйүң, өзүң үйрөнгөн, өзүңдүн тилиң, өзүңдүн абаң бар. Өзүңдүкү деген нерсе башка да. Өзүңдүкү деген башка да. Бизге ошон үчүн Кыргызстанды Кудайым бизге арнап берген. Анан кээ бирөөлөр сонуркап башка жака кетебиз деп атат. Ал туура эмес, кайра кайрылып келиш керек. Мисалы бизде азыр мен ойлойм, баягы мен өзүмчө баягы патриотмун деп эсептейм. Биздин Кыргызстанга кызыккандар көп да. Туура. Алар кээ бир биз кыргыз эли ачык айрым мындай неме эл, биз баягы ак көңүл биз болгондой. Ошон үчүн башка улуттар бизден көргөн нерсени көрүп койгон дагы алар келип акырын ичиндеги тымызын биздин өлкөбүз жакшы экенин ичинде гана неме кылышат. Анан ошон үчүн мен ойлойм Кыргызстаныбызды да кыргыздардын өлкөсү гана болуш керек, ошолорубуз өзүбүздүкү гана болуш керек дейм. Бирок эми башка улуттар келет, анан көрүп кетиш керек да өзүнүн үйүнө, туурабы? Туура. Ошонун сыңарындай деп элестетем да. Туура. Анан келип алып башка үйүңө кирип алса болбойт. Туура. Баягы сагынуу тууралуу сөз болуп калды. Анан бүгүнкү күндө мисалы быйыл кышты күтүп калбадыкпы? Башка жылдарга салыштырмалуу кечирээк келди. Анан кийин биз бала кезде кыш башкача эле, биз бала кезде мындай эле, тигиндей эле деп айтып отуруп, мисалы кече жакындан тарта кыш өзүнүн каарын көргөзүп атат десек болот. Суук болуп атат десек болот. Анан сиздин бала чакка сапар алсак, ошол убактагы кыш сиз өткөргөн балалык күндөр. Ошол убакта деле мен Алай районуна тоолуу райондо чоңойдук. Кар көп болот эле, өтүп киет элек могу жерден. Бутуңа суу кирип Кыш кандай болот эле? Кыш деген аябай жылда эле ошо кыштай эле болот эле. Азыр эми
мал техника өстү, аба ырайы өзгөрүп атат, башка өзгөрүп атат. Ошон үчүн эми кыш дагы өтө ылдый болуп атпайбы. Быйыл кышты көрдүк го, күз аябай жакшы болду. Өзү негизи ушундай болуш керек эле күз дегенден кийин. Эми кыш азыр кыштай болду. А кышты дагы сагынып, карды дагы сагынат экенбиз. Кар жаады эле, баардыгыбыз бирке сүйүнүп калдык. Анан кийин жаңы жыл дагы келатат. Себеби дегенде жаңы жыл ушу Союздун майрамдарынын ичинен эң эле жакшысы ушу жаңы жыл экен да. Жаңы жылда кар болсун деп атабыз эми. Анан биздин балалык кезде муз төбөт элек. Мектепке чейин 1-2 километр бар эле баргычаң эрте чыгып алып муз тееп суу болуп барат элек да, кайра суу болуп келет элек. Ал учурда Оорут дегенде мелчи эмес элек деп коебуз. Жок эле. Себеби дегенде азыр кичинекей эле эшикке чыгып эле келсең эле бир жериң такашып тук болуп калат. Балдарыбыз ооруп калып атат. Же көмүр бурган эмеспизби? Мурдубуз куюлуп, үшүп, колубуз тоңуп. Ошентип жүрчү. Биз уже лыжа ойноп, буту сууга кире бергенден депчи. Кечинде келсек өткүздө чече албай калганча сууктар болчу эле депчи. Ошондой суук болот эле. Анан кийин ошондой жакшы бир кыш болот эле. Бирок эми азыр заман өзгөргөнгө жараша кыш дагы өзгөрүп атат да. Демек балалыгыңыз тик Алайда өткөн экен да. Менин балалыгым ошо Алай районунда биз кичинекей Көлдүк деген айыл бар. Көлдүк чиштада жергет алып бир мектепте окуйбуз. Ошол жакта ошол жерден бүткөнмүн. Ошол жерде жакшы тоолор, кооз жерлер бар. Ошондон эргүү алып, ошо оңчолом деп болдук да. Демек, бая балалык десе, бая сагынуу болсо эле ошол айыл көзгө тартылса керек. Айыл сөзсүз мен жылда барып турам айылга. Айылың чынында жакшы көрүнөт, балалык. Анан кийин биз ойногон ошо жайлоого чыкчубуз. Жайлоодогу биз ошол ыргыт ойногон, көтөрүп ойногон таштарыбызды көрөм жылда барып. Ошо үстүндө ойночубуз депчи. Кичинекейбизде мындай эс тарткандан баштап. Ошол жерди көргүм келет экен. Барып, кыдырып, ойноп, карап отуруп келебиз. Жакшы. Ошо. Сырага бая сагынуу тууралуу сөз козгоп калдык. Бая сиз сагындыңыз беле? Сагынуу жаатында чыгармаларыңыз барбы? Сагынуу жаатында чыгармаларым бар. Ырлар көп. Эми баягы мындай экен да, азыр ырларды жаратып, кээде баардык ырларыбызды мындай жаттай албай калабыз да. Эстей албай калабыз. Башка бирөөнүн ырларын ырдап калабыз. Ошон үчүн кээде деген биз мындай эл адам болгондо эми үйдөн эстеп келебиз да, анан ырдайбыз да. Анан азыр сагынуу жөнүндө ырым бар. Адам сагынат да. Сүйөт, сагынат, капа болот, кусаланат. Ошол жөнүндө темалар. Ошон үчүн адамбыз дегенде. Ошон үчүн адамбыз да. Анан кийин бир темалар жөнүндө ойлоносуң. Ал темалар башка бирөө ушундай кылбаса, ушунун тагдырынан алып, же чыгарма окуйсуң, ошодон алып анан жаратасың. Өзүң башыңан өткөндөрдөн. Сагынуу жөнүндө дагы ырым бар. Бул темага да кайрылгансыз, Кайрылганбыз. Сиз кайрылбаган темалардан ушул буга чейин санап өткөндөй айдоочуларга, мед кызматкерлери эле калса керек анда. Мен айдоочуларга мына ырды жараттым жаңы. Аны эми адам мындай ырда бышырыш керек да. Анан врачтарга, пандемия учурда врачтарды аябай неме кылдым. Ошол ырдап чыгайын деп атам, бир врачтарга деген бир тема таап алдым да. Врачтарга жазыш кыйыныраак да, мындай ар түрдүү. Ден соолукка деп дагы ыр жараттым. Аны деген ырдап жүрүшөт, жанакы онкологиялык оорулардын ооруп калгандар өзүнчө бир группа түзүшүп, өзүңдөрүн көтөрүп айыккандар бар экен да. Ошолорго да ден соолук деген ырды ушу ким жазат деп анан мага берген экен. Азыр ырдап аранжировка кылган атышат. Анан кийин ошонун сөздөрүн да оңдодум. Оон ылайык кылып жазсам, жагып ырдашты. Жакшы ден соолук. Түрдүү тема жөнүндө кайрылгым келет да. Ой, троллейбус деп жазсаң болот. Маршрутканын ичинде канча элдер тыгылып кетип атат. Бул жөнүндө жазсаң болот да. Эртең менен суукта бизге шашылып келгениңизди жазсаңыз болот да. Келгенимди жазсаң болот. Бул көп мына спорт жөнүндө бизде ырларыбыз жок, туурабы? Туура. Саналуу гана ырлар бул. Футбол жөнүндө, мисалы мен футбол жөнүндө ыр жакында бир ошо ойлонуп жазайын деп атам, спорт жөнүндө. Илгери Ибрагим Жунусов жазып калган да. Тамекини таштайлы, машыгууну баштайлы деп. Ошонун сыңарында аныры бар эле. Ошонун сыңарында спорт жөнүндө эмнеге жазбайбыз? Жазыш керек. Жакшы. Ал эми айтып калгансыз, үйдөн даярданып, ырдайын деп болжоп келген ырларым бар деп. Ошолордун эми сөзсүз түрдө атаны даярдап келсеңиз керек. Андан башка кайсы чыгармалар даярдаңыз эле? Эми менин ушу биздин акындарыбыз да бар, жакшы ошолордун ырларынан да оон жаратып, Надырбек Алымбековдун ыры бар. Үйдө болсо ынтымак дейт. Үйдө болсо
ынтымак болсо баарды болот деп коет. Ошол жөнүндө ырдап берейин. Себеби кээде деген биз деле мына 50ден ашкандан кийин кичине бир аз ошондой ырдырдагы келип калат экен да. Ошондой ырдап берейин. Ар бир үйдө ынтымак болсун. Ata kelip baldarım, aman gel dep alganım. Alış sapar uzatata, ak jol tile bardayım. Etekteşip baldarım, seni gel dep alganım. Kalap turat jakşılığa, kaysı jerige barbayım. Hey, üyde bolsa ıntımak, oy, tapsa bolot kalganım. Sapar bütse suyunum, tosup çıgat üyümden. Sağınıçım cazılata, sanam tarka büyülgün. Alıp eştese alganım, ardakta sabaldarım. Todoy bakıp tuşul deba, tobo kılam ardayım. Hey, üyde bolsa ıntımak, oy, tapsa bolot kalganım. Hey, üyde bolsa ıntımak, oy, tapsa bolot kalganım. Tapsam bolot kalganım. Ay баракелде эл чындыгында ынтымак бар жерде ырыс бар деп коет эмес балам. Үй бүлөнүн ынтымагы, үй бүлөнүн тынчтыгы бул коомдун, мамлекеттин тынчтыгына тетеген нерсе да. Туура. Ыраазычылык билдиребиз. Бизге келген билдирүүлөр бар экен. Соңку сандары 90-33 менен жыйынтыган биздин көрөрманыбыз. Өсөр мырза, көрүнбөй кеттиңиз эле. Азыркы жаштар көп таанып билбей калса керек, бирок биздин убактагы мега жылдыз элеңиз деп билдирүүсүн калтырган экен. Жана ошондой эле 05-18 менен жыйынтыган көрөрманыбыз. Өсөр мырза, сизди мурунку бойдон эле жапжаш, эч картайган эмес экенсиз. Анан сиз картайган жоксузбу деп суроо бергендерге таң калам деген экен. Жана ошондой эле саламатсызбы Өсөр байке? Соңку сандар 17-07 менен жыйынтыган көрөрманыбыз. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайм, ТВдан эмне көп чыкпай калдыңыз деген билдирүүлөр бар экен. Көпчүлүк ошол сиздин чыгармачылыктан алыстап кетти деп ойлоп калышат окшойт. Мунун себебин түшүндүрөт эле. Эми мындай экен, себеби ар бир адамдын өзүнчө мүнөзү болот экен да. Себеби мен дагы өзүмчө мүнөзүм бар экен. Себеби биз убагында мен жашыраак болгондо ушунчалык энергия менен чыгалы, ырдап калалы, ушундай ырды элге тааныталы деп аябай аракет кылгам да. Эми кийинирээк бар аракет кылдык, Кудайга шүгүр, аздыр, көптүр таанылып эл барган жерде сыйлап калышат, элге чоң рахмат баалайт. Ар бир адамдын өзүнүн көрүүчүсү, угуучусу болот экен. Мисалы биз кээде жаман деп
бул жаман, бул жакшы дей берет. Бирок ошентсе дагы мындай ырдайт, тигине ырдайт деп. Бирок ар бир ырчынын өзүнүн көрүүчүсү болот экен. 100 адам болсо, ошо 10 ырчы ырдаса, ошонун кандайдыр проценттери ошолорду жакшы көрөт экен. Ошон үчүн чыгармачылык адам менен адамдар ошо элге жакын болот экен. Бирок эми мен эми баягы көрүнбөй кетти, тиги бу деп атышат, чыгармачылык менен эле иштеп атабыз. Ошо менин көрүүчүлөрүм кээде базар аралап калабыз, ошолор айтат, эй, сен каякта жүрөсүң, көрүнбөй калдың. Эми мен айттым го, мен өзүбүз ушу жашка келгенде жулкунуп эле бара бергин келбей калат экен да. Баягы барып эле бирдекени сурап, же мынтип ийсең башкача бир сөз угуп каласыңбы деген нерселер болуп калат экен дагы. Барбай коебуз. Анан чакыргандан силерге чоң рахмат, ушу эстеп чакырып, элге рахмат, чыкпайсыңбы дейт. Бирок ырдап эле жүрөбүз. Чакырган жерлерге, мисалы Кыргызда эми өзүбүздүн менталитетибиз бар. Той аштар болот, туулган күндөр болот. Ушуларга барып ырдап атабыз. Мындай келип чыгып атабыз, жаңа ондору жаралып атат. Анан көбүрөөк чыкпайсыңбы деп сурашат. Кудайга шүгүр, эми дагы чыгып турганга аракет кылабыз. Жакшы. Дагы ошондой эле 67-31 менен жыйынтыган биздин угарманыбыз жазган экен. Атама деген ыры бир легенда болду эле, ошол ырын жаңыртып берсеңиздер деген экен. Арактуу телегөрүүчүлөр, биз бул ырды эң башында эле эфирибизде ошол Атама аттуу ыр менен баштадык элек. Андыктан бул ырды да көрүү үчүн биздин YouTube баракчабызда бүгүнкү маекте толук кандуу калтырабыз. Бул эртеңки күнгө тарых, бизге архив болуш үчүн дагы. Андыктан УТРК Чүй телеканалынын Таңкы лайв программасынын бөлүмүнө кирсеңиздер, ошол жактан Өсөр мырза менен болгон бүгүнкү маекти, жаңырылган мыкты чыгармаларды жана башка маектердин баардыгын тең көрө аласыздар. Ал эми Өсөр мырза, сизге ийгиликтерди каалайбыз. Чындыгында эл суусап күткөн, эл сагынган, кайра өзүңүз айтмакчы баягы түбөлүктүү жаңырап турган ырларды жаратып келесиз. Ырыңыз түбөлүктүү болсун дейли, аруак элдин оозунан түшпөсүн, мыкты чыгармалар жарала берсин. Рахмат, силерге дагы чоң рахмат, каалаганыңарга. Ушу бизди тааныткан силерге дагы ийгилик болсун, өнүгүп өскүлө. Каналыңар силерге окшогон жакшы жигиттер көбөйө берсин, кыздарыбыз көбөйө берсин. Жалпы кыргыз элибизге токчулук, анан кийин ийгиликтерди каалайм. Ынтымак болсун элибизде, анан келаткан жаңы жылдар менен куттуктайбыз. Сонун. Ыраазычылык билдиребиз. Кадырман телекөрүүчүлөр, бизге келген таңкы мейманыбыз, коногубуз Өсөр Козуев агабыз болду. Буга чейин айтып өткөндөй, жалпы берүүнү YouTube баракчабыздан көрө аласыздар. Андыктан биз Таңкы лайв программасы өз көрсөтүүбүздү алдын көздөй улантабыз. Бизден эч кайда алыстабаңыздар.